Эфирде 2 октябрга алынган жаңылыктардын топтому студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. Өкмөт башчы брифинг учурунда быйылкы шайлоодо бир адам бир жолу добуш берип, каруселге жол берилбестигин айтты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катыша турган сот 7 октябрга жылдырылды. Кара сууда 313 000 сом менен Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүсү кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. 4 октябрда өтө турчу шайлоодо бир адам бир гана жолу добуш бере алат. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов онлайн брифинг учурунда билдирди. Биометрикалык система ар бир партияга паспортун берип коюп, тигил жактан же бул жактан да салам деп жүргөн шайлоочуларга автоматтык түрдө жол бербейт. Мына жаңы системанын өзгөчөлүгү ушундай. Илгери баарыбыз билебиз, мына бир мурунку шайлоолордо атайын элде карусел деп койчу. Элдер тиги жакка да барып, бул жакка да барып, бир нече жолу шайлоого катышууга мүмкүнчүлүктөр пайда болгон убактар болгон. Азыркы жаңы системанын негизги жакшы бир жери ушул ошондой бир адам бир шайлоодо бир жолу гана добуш бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Бир адам бир гана добуш бере алат. Мындайча айтканда, автоматташтырылган биометрикалык система экинчи жолу бюллетень бербейт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого 2 күн калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына алайык, бул жолку шайлоого 3 523 000 жаран шайлоочулардын тизмесине кирген. Алардын ичинен 35 580-и өлкөдөн сыртта шайлайт. Бул үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда 2474, ал эми чет жактарда жалпысынан 44 шайлоо участокторун ачкан. БШК бардык шайлоо участкалары керектүү жабдуулар менен камсыз болгондугун айтып, бардык автоматтык урналар текшерүүдөн өтүп жаткандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев бардык участкалар шайлоого дайыр экендигин, ал күнү ар кандай абалга дайын тургандыгын айтты. Парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн быйыл мамлекеттик бюджеттен 722 миллион сом бөлүнгөн. Ага кошумча Кыргызстан Түркиядан дагы шайлоого карата техникалык жабдууларды сатып алуу үчүн акчалай жардам сураган эле. Ал эми түрк бийлиги ага 100 000 АКШ долларын бөлүп берген. Эскерте кетсек, шайлоо 4 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 8ден тарта кечки саат 8ге чейин болот. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун 28-29 сентябрь күндөрү Венгрияга болгон расмий иш сапарынын алкагында Венгрия өлкөсү менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык жакынкы жылдары генетика, тарых, археология, искусство, маданият жаатындагы эки тараптуу илимий изилдөөлөр жүргүзүлмөкчү. Мындан сырткары, эки тараптуу кызматташуунун шарттарына ылайык Кыргызстанда Венгер таануу институтун ачуу пландалып жатат. Ал эми Венгрияда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты ыйгарылган сейил бакка анын айкели орнотулмакчы. Венгрия өлкөсүндө улуу инсандын аты кеңири белгилүү жана анын ак кеме, Гүлсарат, биринчи мугалим, Жамиля повесттери, Кыямат тоолор кулаганда романдары эң көп окулган адабий чыгармалардын катарына кирет. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков жана Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиярто билим берүү жана илим тармагында эки тараптуу келишимге кол коюшкан эле. Республикалык штабтын маалыматына алайык, өлкөдө 2 октябрга карата коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 47 056-га жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 215 жаңы учуру катталды. Бишкек шаарында 17, Ош шаарында 19, Ош облусунда 41, Баткен аймагында 63 учур, Жалал-Абад жергесинде 40, Нарын облусунда 1 учур, Таласта 1 учур, Чүй өрөөнүндө 23 учур, ал эми Ысык Көл облусунда 10 учур катталган. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 154 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 43 137-ни түздү.
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов буга чейин массалык маалымат каражаттарына чыккан Алай районундагы петроглифтеринин талкаланып жатышы боюнча жеринен кабар алды. Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан петроглифтердин абалын жеринин иликтөө иштерине жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, археологдор жана атайын адистер тартылган эле. Териштирүүдө аталган аймактагы петроглифтер Кара Суу районунун Акжылга жайлоосундагы Загара калдырма жергесиндеги көл петроглифтер экендиги далилденди. Изилдөө учурунда бул аймакта бир канча мыйзамдуу жана мыйзамсыз көмүргенин казган компания бар экендиги маалым болду. Берилген расмий маалымат боюнча эч бир компанияга бул жерде лицензия берилген эмес, расмий түрдө. Бул жолго эч кандай уруксат берилген эмес. Эч кандай мынакей айлоо өкмөтүндө дагы эч кандай маалымат жок экен бул убакка чейин бул боюнча. Бирок элдин айтуусу боюнча 3-4 компанияга лицензия берилген деп атат. Анын бардыгын азыркы учурда бизде комитет менен такташабыз. Андан тышкары буну ким салды, эмне үчүн ушунча петроглифтерге зыян келтирди жана кимдер экенин аныктап, аны сөзсүз түрдө биз органдар менен кайрылабыз. Жана бул жерде экологиялык жана башка бир канча маселе бар экен. Анын боюнча мен шаарга барганда дагы өкмөт башчысына бул боюнча өзүмдүн баяндамамды берем жана тиешелүү органдардын бардыгына бул боюнча кайрылабыз. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда Ош облусунун Алай тоолорундагы Мурдаштын башы, Туура бел жана көл тарыхый маданий мурас эстеликтери көмүр кенин казуу учурунда талкаланып жаткандыгы тууралуу маалымат тараган эле. Бишкек шаарына качан жылуулук берилери күз-кыш мезгилдерине даярдануу боюнча штабтын келерки жыйынында чечилет. Бул тууралуу муниципалитеттен кабарлашты. Маалыматка караганда, Борбор калааны жылуулук менен камсыз кылган кызматтар толугу менен даяр. Өзүңөр билгендей, Бишкекте 5 күн катары менен абанын табы +8 градуска кармалып турган соң жылуулук берүү башталат. Аба ырайы 11 октябрга чейин 10-12 градус болоору белгилүү. Андыктан чечим күз-кыш мезгилдерине даярдануу боюнча штабтын келерки жыйынында кабыл алынат деп айтылат билдирүүдө. Түркиядан Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине үрөн жана жер семирткич түрүндө жардам келди. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Түрк кызматташтык жана координация агенттиги 5 тонна буудайдын, 400 кг төө бурчактын, 400 кг жүгөрүнүн үрөөнүн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн экспертизалоо департаментине тапшырган. Мындан сырткары 2 тонна аммиак селитрасы жана 3 тонна аммофос минералдык жер семирткичтерин берген. Департаменттин директору Таалайбек Айдаралиев, Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Женгиз Камил Фырат жана ТИКА агенттигинин программалык координатору Осман Устага департаменттин генетикалык банк лабораториясы дандын, дан азыктарынын жана сорттордун сапатын экспертизалоо лабораториясы менен тааныштырды. Соңунда элчи лабораториялык корпустарды оңдоого, адистештирилген заманбап лабораториялык жана техникалык жабдуулар менен жардам берүүгө макулдугун берип, ал үчүн тиешелүү өтүнүч менен кайрылууну сунуштаган. Бишкектин 1 май райондук соту Койташ окуясы боюнча 2 октябрга белгиленген жараян болгон жок. Сот мамлекеттик адвокаттын өтүнүшү менен 7 октябрга жылды. Райондук соттун катчылыгы бул тууралуу айыпталуучуларга жана алардын адвокаттарына 1 октябрдын кечинде кабарлаган. Бул күнкү сот отурумуна Алмазбек Атамбаев өз каалоосуна ылайык катышаары мурда кабарланган. Айыпталуучулардын бири Кундуз Жолдубаева мамлекеттик адвокат эмне себептен сотту жылдыргандыгын белгисиз экендигин айтты. Мамлекеттик жактоочу жана жабырлануучу тарап комментарий берген жок. Кара Суу районуна караштуу Нариман айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын агитатору 313 000 сом акча каражат менен кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине билдирди. Анын айтымында акча таратууга шектелген жарандын жанынан 5 конвертке бөлүнгөн акча жана аны кимдерге таратуу керек экендиги жазылган тизме табылган. Шектүү акчаны таанышы таштап кеткендигин айткан. Азыркы учурда бул окуя боюнча Жазык кодексинин 192 беренеси шайлоочуларды сатып алуу боюнча сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Окуя боюнча азыр тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат, деди Ашырбаев.
Ал эми Мекенем Кыргызстан партиясынын өкүлү Элнура Алканова облустук милиция тараткан маалыматты четке кагууда. Анын айтымында, кылмышка шектүү жарандын өздүгүн тактаганда, ал партияда үгүтчү болуп иштебегендиги аныкталган. Алканова милиция негизсиз маалымат таратып жатат деген пикирде. Биз өзүбүздүн базадан дагы, жергиликтүү штабтан дагы ал кишини тапкан жокпуз, деди ал. Мекенем Кыргызстандын агитатору эч кандай акча тараткан эмес. Милиция далили жок эле айтып жатат. Видео тасмасы же болбосо дагы башка фактысы жок. Арыз менен кайрылган адамдын айткан сөзүнө гана таянып, ушул партия деп айтып жатышат. Бул жалган, атайлап жасалган чагым, деди ал. Ал арада социалдык тармактарда окуяга байланыштуу делген видео тасма дагы тарады. Алдыда 3 октябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.